Президент Садыр Жапаров улуттук инвестициялык фонд жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ Жогорку Кеңеш тарабынан 27-июнда кабыл алынган. Максаты мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын ишин жакшыртып, эл аралык рынокко чыгарып, инвестиция тартуу. Мыйзам фонддун укуктук статусун, анын ичинде жөнгө салуунун тартибин аныктайт. Фонддун капиталы анын акцияларын чыгаруунун жана жайгаштыруунун натыйжасында министрлер кабинети тарабынан түзүлөт. Ал эми акциялар башкаруу органдын чечими менен бекитилген тартипте төлөнөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин көзөмөл органдарынын тажрыйба алмашуусу жаңы технология жана санариптештирүүдөн улам пайда болгон кыйынчылыктарга жол берүүгө жардам берерин башкы прокурор Максат Асаналиев маалымдады. Ал билдиргендей, адам укугун жана эркиндигин коргоо дайыма көңүл борборунда кала бериши керек. Көзөмөл органдын жетекчиси мамлекет башчыларынын акыркы жолугушууларында 2024-жылды Шанхай кызматташтык уюмунда экология жылы деп жарыялоо чечимин кабыл алынганын эске салды. Быйыл ШКУнун катчылыгынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгын белгилейбиз. Бул биздин кызматташтык жана тынчтык жолундагы аракеттерибиздин туруктуулугун айгинелейт, деди Асаналиев. Афганистанда жасалган Золотая жизнь суусундугу Бишкектеги дүкөндөрдөн сатыктан алынууда. Бул тууралуу Санапит кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык мекеме текшерүү жүргүзүп, дүкөн текчелеринен 7356 дана суусундукту алган. Буга чейин мекеме аталган суусундуктун курамында балдардын жүрөм-турумуна жана көңүл буруусуна терс таасирин тийгизген азобрин E122 боёгу бар экендигин маалымдап, Ак Ош мэриясы аталган продукцияны сатыктан алган. Жыл башынан берки сел 1,1 миллиард сомдук чыгымга учуратты. Бул тууралуу министрдин орун басары Азамат Мамбетов маалымдады. Анын айтымында жогорудагы сумма Ош жана Арсланбабты каптаган селди кошпогондо келип чыгууда. 2024-жылдын 24-жылына карата Кыргызстанда жалпысынан 311 сел кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу өтө көп. Суу 68 социалдык объектини, 568 гектар айдоо жерин, 404 чакырым унаа жолдорун жана ошондой эле 869 мал жандыкты, 69 көпүрөнү жана 87 унааны агызган. 76 үй авариялык абалда болсо, 86 үй оңдоого муктаж. Тилекке каршы селдин курмандыктары дагы катталууда. Жыл башынан бери 22 адам каза болсо, Ош облусу боюнча 15, Ош шаары боюнча 5 жана Жалал Абад жана Баткен областарында бирден адам каза тапты. Жалпысынан жаратылыш кырсыгынан келген зыяндын көлөмү 2 миллиард сомго бааланууда.